5 канал өзгөрсөтүүлөрүн улантат. Түз эфирде күндеми маалымат программасы. Студияда Айтырган Сетиева. Саламатсыздарбы? Бул чарылышта. Кыргызстандын энергетиктери коңшу Өзбекстандын бирдиктүү энергошакекчеден чыгуу ниети тууралуу эч нерсе билбейт. Тынчсыздануу негизсиз болушу мүмкүн. Мурунку мэр Иса Өмүркуловдун жактоочусу соттолуучу күнөөсү жок экендигине ишендирет. Адвокат тергөө жана айыптоонун дооматтарын жетишсиз деп атады. Сот уланууда. Борбордук 5 конушка 25 орундуу балабакча мэрия Дүнүрүк банк менен биргеликте бөбөктөргө колдон келишинче жардам берүүдө. Кезектеги чемпиондук титул кикбоксер Алексей Федосеев Кыргызстандын даңкын кайрадан рингге чыгарды. Ал оор жаракаттарда спорттук кашкөйлүккө тоскоол болбосун далилдеди. Кыргызстандын өкмөтү Бажы бирлигине кирүү боюнча жол картасындагы иш-чаралардын аткарылышын тездетет. Бул туурасында бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандын Бажы бирлиги менен бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирүүсү жөнүндө сүйлөшүүлөр боюнча ведомство аралык комиссия жыйынында билдирди. Отурумда жол картасындагы иш-чаралар планын аткаруу боюнча өкмөт токтомдорунун долбоорлору макулдашылды. Бул долбоорлор жол картасын реализациялоону тездетүүгө багытталат. Ошондой эле өлкөбүздүн экономикасын Бажы бирлигинин укуктук нормаларына ыңгайлаштыруу үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун түзүү маселеси да каралды. Жол картасындагы бөлүктөр боюнча 14 иш тобун түзүү чечими да кабылданды. Өзбекстан бирдиктүү энергошакекчеден чыгуу ниетин билдирген жок. Бул туурасында электр станциялар ишканасынын жетекчиси Медетбек Айткулов билдирди. Учурда Ысык көлдө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өкүлдөрүнүн катышуусунда координациялык энергетикалык кеңешме өтүп жатат. Жолугушууда дагы шакекчеден чыгуу маселелери көтөрүлгөн эмес деп билдирет чиновник. Эске салсам, кошуналардын айланпадан чыга тургандыгы жөнүндөгү бейрасмий маалыматтары кечээден бери талкууланууда. Айдай Аманкулова кененирээк. Өзбекстан бирдиктүү энергетикалык шакекчеден чыга тургандыгын эскертти деген маалымат күн мурун пайда болду. Айрым маалымат каражаттары бул кабарды өкмөттөгү булактарына таянып жазып чыгышты. Муну менен коңшулар Кыргыз тараптын Наманган каналын жабуу ниетине сокку иретинде жооп беришкени белгиленген. Бирок өлкө чиновниктери маалыматты четке кагышууда. Ал энергошакекчеден чыгуу жөнүндө билдирүүнү мен азыр эле силерден угуп атам. Айтайын, биздин өзбек энергетик коллегалар расмий түрдө андай эч кандай бизге жарыя кылышкан жок. Анткени менен коңшулар күтүүсүз белектерди тартуулаганга чебер эмеспи? Эгер Өзбекстан чындап эле энергошакекчеден чыкса, өлкө жарыксыз калабы деп кооптонгондор жок эмес. Адистер болсо, датка көмөк чордонунун курулгандыгына байланыштуу түштүктө көйгөй жаралбайт деген ойдо. Датка кеминдин биринчи фазасы бүттү. Түштүктө тиги Ташкөмүрдө Кристалл подстанциясынан Датка подстанция курулду, Жалал Абадка жакын, андан Ошко курулду, андан Кызыл Кыяга Алай подстанция линиялар жетиштүү болуп калды. Алар отказ кылса, биз өзүбүздү түштүктө толук камсыз кыла беребиз. Маселе электр энергиясын түштүк аймактан 3 эсе көп колдонгон түндүк региондордо жаралышы мүмкүн. Ички эски чуалгылар азырынча аймактарга жайкысын гана жарык жеткирүү кубаттуулугуна ээ. Кышкысын электрошакекчесиз ич шамы менен камсыз болуу мүмкүн эмес. Ак коңшулардан толук көз карандысыз болуш үчүн дагы 1 жыл талап кылынат. Датка кемин долбоору толугу менен эмдиги жайда гана бүтмөкчү. Датка кемин деген долбоору буюрса өз маалында көрсөтүлгөн убакыт ченеминде баары өз убагында өтүп атат. Эч кандай азыр бизде мындай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар орчундуу жок. Буюрса ушу күздө жана кемин деген ушу чоң 500 киловольт көмөк шарданды бүтөбүз буюрса. Ал эми чубалгынын өзүн жана 500 киловольт Даткадан кемин келе турган чубалгынын өзүн эмди жылы аны бүтөбүз. Эмди жылы ошо контракт келишим ошо болчу, эмди жылы ошо жайма айларында ошону бүтөбүз. Ал ортодо эгер Өзбекстан шакекчеден чыгып кетсе, өздөрүндө дагы көйгөй жаралышы мүмкүн. Коңшулардын айрым региондору Кыргызстан аркылуу жарык аларын эске алганда. Алар бөлүнүп чыкса, алар өздөрү кор көрөт. Тиги биз Курпсай, Шамалдысай, Учкурган кестерден Наманган областын камсыз кылабыз да. 3 мощный линия бар, 220 киловатт. Ушу бүт бар Наманган областына электр энергия беребиз да. Өтүсү өздөрү убара болушат. Бул арада тажик маалымдоо каражаттары Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан Өзбекстанды четке калтырып, өздөрүнчө шакекче түзүүгө белсенип жаткандыгы туурасында кабарды жарыялады. Бирок биздин өлкөнүн расмийлери муну дагы тастыкташкан жок. Баарына белгилүү болгондой, энерго тармакта Өзбекстандын пикири өзгөчө. Камбарата баш болгон Нарындагы ГЭСтердин курулушуна баштан каршы. Атүгүл эгер гидродолбоорлор токтотулса гана газ берүү маселеси чечиле тургандыгын билдиришкени боюнча бейрасмий маалыматтар бар.
Бирок өлкө эч кимдин уруксатысыз эле КЭСтерди курганга укуктуу. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Токтогул суу сактагычында суунун топтолуусу бүгүнкү күнгө 10 миллиард 11 миллион куб метрди түздү деп билдирет электр борборлору ишканасы. Былтыр суу дээрлик 2,5 миллиард кубка көп болчу, бирок быйыл суунун келүүсү жогору секундасына 942 куб метр. Былтыр бул көрсөткүч 833 куб метр эле чыгаша, бүгүн секундасына 237 куб метр. Кыргыз газ ачык акционердик коому көлдөгү акциялардын бардыгын сатып ала элек. Бул туурасында 24 KG агенттигине ишкананын өзүнөн билдиришти. Процесс азыркыга чейин уланууда, сатып алууну брокерлер жүргүзүүдө. Бардык акциялар сатылып алынмайынча Кыргыз газ активдерин Газпромго өткөрүп бере албайт. Ага жараша Кыргызстандын газ чарбачылыгын Газпромдун филиалы катары документтештирүү мүмкүнчүлүгү жок. Аталган документтердин жоктугунан улам орусиялык компания убада кылган модернизацияны ал турсун өзбекстандык жеткирүүчүлөр менен өлкөбүздүн түштүгүнө газ берүүнү жандантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштай албай жатат. Президент Алмазбек Атамбаев АКШ президентинин атайын жардамчысы, АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин Россия жана Евразия бөлүмүнүн улук директору Селест Уэландерди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан жана АКШнын ортосундагы кызматташуу боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле региондук коопсуздук маселелери каралды. Селест Уэландер Кыргызстан жетекчилигине Афганистандагы коалициянын иш аракетин колдогондугу үчүн ыраазычылык билдирди жана жакында Кыргызстандагы ишин аяктаган Манас транзиттик ташуулар борбордун региондук коопсуздукка кошкон салымын белгилеп өттү. Бишкектин мурунку мэри Иса Өмүркуловдун кылмыш ишин кароо бүгүн улантылды. Эске салсак, мурунку кала башчысы жана борбор медиасынын бир катар кызматтык адамдары Жеңиш багынын аянтын мыйзамсыз жана атайлап азайтууга айыпталууда. Бул бак аймагында ири ресторан курууга мүмкүндүк берген. Мамлекеттик айыптоо Өмүркуловду 8 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону суранууда. Иса Өмүркуловдун адвокаты Сергей Слесарев жарыш сөздө тергөө күнөөсүнүн далилдерин таба албаганын билдирди. Жактоочунун айтымында Сейил бактын чегин чиновниктер атайлап азайта алмак эмес. Анткени бактын чеги биринчи жолу Өмүркуловдун тушунда 2011 жылы аныкталган. Бир жыныстуу мамилеге жол ачылууда. Мындай билдирүүнү парламенттин көпчүлүк депутаттары Дамира Ниязалиеванын иштеп чыккан сексуалдык ден соолук жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап жатып билдиришти. Мыйзам долбоорун талкуулап жатып кайым айтышуулар да орун алды. Жогорку кеңештин жыйыны Самат Качкановдун репортажында. Мыйзам долбоорлордун ичинен эң эле кызуу талкууну жаратканы биринчи окууда кабылданганына карабай Дамира Ниязалиеванын демилгеси болду. Сексуалдык ден соолук жөнүндөгү. Бул жерде жазылып атат, адамдын жынысына, гендердик окшоштугуна жана ролуна байланыштуу болгон өзүнө эротизм, рахаттануу, жакындыкты жана тукумулоону камтыган абалы дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Азыр мен гендердик окшоштугуна. Кожобек Рыспаевди колдогон көпчүлүк депутаттар бул документ бир жыныстык мамилени колдоорун айтышып, каршы ойлорун билдиришти. Мыйзам демилгечиси кесиптештерине исламдагы ыйык китептердин негизинде жооп берүүнү чечти. Дагы менде бир эме бар. Шейх Абдул Маджид Субх, знаменитый ученый из Аль-Асхара, утверждает следующее. Полностью ошибаются те, кто считает, что сексуальное образование не дозволено в исламе. Урматтуу депутаттар, силер вообще башка нерсени кошуп атасыңар. Причем здесь однополые браки? Мы говорим, укук болуш керек ар ким адамда, репродуктивдик укугу болуш керек. Кийин бала төрөгөнгө, балалуу болгонго, өзүнүн ден соолугун билгенге, эгерде допустим, биринчи жолу аборт жасаса, кийин балалуу болбой калганына кыздар билиш керек, билбей атпайбы? Бирок эл өкүлүнүн бул сөздөрү Төрөбай Зулпукаровго жаккан жок. Өз сөзүндө төраганын орун басары буга динди аралаштырганы аз келгенсип, мыйзам улуттук каада салттарга да каршы келээрин белгиледи. Сиздер анын жынысынын окшоштугуну карап туруп киргизип атасыз. Кожобек Чачокевич туура эле айтып атат. Экинчиден, сексуалдык укуктар, эркиндик, ар намыс жана теңчилик принциптерге негизги сексуалдык ишке ашырууга байланыштуу адамдын жалпыга бирдей укуктары деп атасыздар. Мен эгерде силер туура эмес түшүнүп атсаңар, биз туура эле түшүнүп атабыз, сиз туура эмес айтып атасыз. Сиз болсо ыйык Куранын сөздөрүнү мындай ыплас нерселерге аралаштырганга туура эмес. Мен эчтекени аралаштырган жокмун. Зулпукаров бул мыйзамды ачык эле колдобоого чакырды. Бирок Кенжебек Бокоев парламент бул мыйзамды мурда колдоп бергенин айтып, мындан башка маселеге өтүүнү сунуштады.
Аны республикачы Курманбек Дыйканбаев колдоого алды. Керек болсо азыр сексуалдуу ден соолукту жаштар улууларга үйрөткөн заман экенин айтып. Керек болсо энесине консультация берет. Ар бир оору боюнчачы, гинекология боюнча. Интернет окуп билим ал. Ошон үчүн деген могу талкууну токтотуп эле башка вопроска өтүп элекпи. Себеби мыйзам өтпөйт. Бирок мыйзамда балалуу боло албай жүргөндөр үчүн суррогат эне тууралуу жобода болгондуктан талкуу токтогон жок. Эсенгул Исаков тукум уулоо боюнча туура көтөрүлгөн маселе экенин белгилеп, бирок бир жыныстуулардын укугунун лоббиси катары түшүнгөнүн кошумчалады. Тукум уулоо укуктарын ишке ашыруу деп жокта башында айтылган сексуалдык деген сөздөр. Кейингиде бүт партияң орысча окусаңар равенство сексуальных проблем, сексуальный проблемалардын баарын тең теңдөө деп укуктардын баарын тең коргоп атпайбы бу жерде. Ошондуктан ушулардын баарын тең алып койсоңуздар, негизги өзүнүн тукум уулоо боюнча маселени туура көтөрүлгөн жана туура мыйзам болот. Мен ошондой колдойм. Рахмат. Колдоо тапкан күндө деле мыйзам иштейби деп кызыккандар да болду. Айрымдары Дамира Ниязалиевага мыйзамды өткөрүү менен өз көмөчүнө гүл тартуу атабы деген шектенүүлөрүн да жашырышкан жок. Ошондой мамлекеттерде Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда ушул мыйзам иштейби? Сиз айткан мыйзам? Иштейт. Ооба иштейт. Керек болсо мен сизге айтайын, Казакстанда даже ушу суррогатное материнство бул экооплодотворение бюджеттен финансироваться этилет. Жана колунда жок семьяларга бюджет төлөп берет муну. Эми азыр ушул мыйзам ишке ашса, сиз оюңуз боюнча, сиз ушундай клиника ачайын деген оюңуз барбы? Жок, мына ушуну билгем да. Бир жеринен бирдеме ойлоп чыгарасыңар. Кудайга шүгүр, клиника ачпайм. Бул маселе боюнча Турсунбай Бакир уулунун ою такыр башкача. Куранда аялы төрөй албаса, экинчи аял алыш керек деп жазылганын айтып. Мен акыркы 21-биrini жөнүндө айтайын. Адам өлгөндөн кийин анын тукумунун арбытып көбөйтүү максатында сактоодо турган жыныстык клеткаларды пайдаланууга укугуна анын күйөөсү, аялы, атасы, энеси, бир туугандары, инелери жана эжелери, карындаштары, сиңдилери ээ болушат дейт. Адам өлүп калса, ошо өлгөндөн кийин анын уругун бирөөгө тудура береби? Бу кандайча болуп атат? Буну түшүнбөй атам мен. Эл аралык деңгээлде колдонулуп аткан нерсе, сиздер билесиздер да, ар ким өзүн мындайча айтканда обезопасить этүү үчүн эгерде ошондой сактоого болот деп жазылып атабыз. Эгерде сакталган жерден тоже мүмкүн күйөөсү өлүп калат. Кызуу талкууну жана кайым айтышууну жараткан мыйзам долбоорунун акырында депутаттар жактырышкан жок. Кошумча алымча өзгөртүүлөрдү киргизүүчү жерлери көп экени айтылып. Самат Качканов, Фурмат Мамбеталиев, 5-канал. Бишкектин жаңы конушунда бала бакча пайдалануунун алгачкы ташы коюлду. Бир кабат имарат жакынкы 5 конуштун 25 баласына эсептелген. Бул кайыңды Актилек 2, Актилек турбаза жана керамикалык бала бакча наркы зарыл жабдууларын кошуп $225 000 түзөт. Кененирээк кийинки материалда. Бир жылдан кийин бала бакча курууну убадалаган жай азырынча жеке курулуштан айырмасы жок. Мекеменин имараты деле кадимки бир кабат жер тамдан айырмасы болбойт дейт курулуш аткаруучулар. Мекемени тапшыруучунда ал бардык зарыл нерселер менен жабдылат. Эмерегине чейин имарат өзү жаңы энергия үнөмдөөчү технологиялар боюнча долбоорлонгон. Сэндвич панелден курулат, жеңил конструкция, качественный, сапаттуу темир материалдардан курулат. Курулуштары бул тез курулат, бирок качественный көп эмеге кызмат кыла турган садиктен курабыз. Ичине душ, туалет, детский туалеттер барын болот. Андан сырткары отдельно мунун жанында котельный курулат, котельный сууду ысытып эмесин алып турат. Андан сырткары ошол трансформатор, 2 трансформатор коюлат, ошо сууду ысытып камсыздап берип турган. Имаратка канализация жана суу түтүгүн тартып келүүгө шаар бюджет эсебинен борбордук мэрия милдет алды. Муниципалитет курулушка жер дагы бөлүп берген. Атка минерлер айтымында жаңы конуштарда 20 сотук тилке табуу азыр оңой эмес. Бул садик 50 балага арналган садик, бирок статистиканы алсак ушул эле 5 жаңы конушта 350 бала бар, 3-төн 6 жашка чейин. Демек бул 50 орун дагы аздык кылат, бирок биз ойлойбуз максималдуу ошо балдарды жайгаштырганга аракет кылабыз. Жалпысынан бала бакчанын курулушуна чыгымдарды коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги $225 000 деп эсептеди. Бул акчаны атактуу Ариске дүйнөлүк банк бөлүп берет. Сумманын 5% 540 000 сомду жергиликтүү тургундар чогултту. Смысл данного софинансирования является... Ал эми жанагы 5%ды жергиликтүү тургундар чогултуп берип жатканы да жөн жерден эмес. Аларда аралашып кызыксын деген максатта. Себеби ал муниципалдык менчикке өтөт.
Бала бакчаны курууга колдон келген кошумчасын коңшулаш 5 жаңы конуш тургундарынын дээрлик баарысы берди. Ар бир түтүндөн 300 сомдон. Үйдө мектепке чейинки урактагы балдар бар жогуна карабай, долбоордун кубаттуулугу 25 орун. Өлкөбүз үчүн стандарттуу көрүнүш болгондой, ага 2 эсе киргизүүнү пландашууда. 50 керебетти берүүнү дагы Борбор мэриясы убадалаган. Бардыгы ол 5 конушта 3-төн 6 жашка чейинки 350 балакай жашайт. Бала бакчаны куруп бүткөндө мындан да көп болот. Көптөн күткөн орун кимге тиет? Жашоочулар жалпы жыйындарда чечүүнү пландашууда. Бул боюнча массив боюнча 5 конуш болгондо баары аягы көөлө болот, ал жетпейт. Но основной багы эң нуждающий муктаждар гана барат да. Курулушчулар айтымында объект 1 жыл ичинде бүткөрүлөт. 2015 жылдын сентябрында бала бакча 50 бөбөктү кабыл алышы керек. Асхат Алгозов, Лена Нечаева, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Кыргызстандык Алексей Федосеев кикбокс боюнча профессионалдар арасындагы дүйнө чемпиону наамын жеңип алды. Эске салсак, дүйнөдөгү эң мыктынын наамына болгон кармаш күн мурун Бишкекте өттү. Федосеевке каршы бразилиялык кикбоксер Эмерсон Фалькао чыкты. 5 раундтун жыйынтыгында судьялардын бирдиктүү пикири менен Федосеев дүйнө чемпиону деп таанылды. Эске салсак, биздин спортчу белгилүү машыктыруучу Александр Воиновдун тарбиялануучусу. Анын казынасында кикбоксингдин башка версиялары боюнча 2 чемпиондук наам бар. Бишкек шаарынын тургуну 10 жаштагы Муса Султанов Санкт-Петербург шаарындагы Агриппин Ваганов атындагы Орус балет академиясына кабыл алынды. Бардыгы болуп 30 баланын арасынан 7 тандалып алынган. Алардын арасында жаш бийчи Муса да бар. Кичинекей бийчи тууралуу Нурсулуу Нуркамилова. Кенедей кезинен бери эле дене мүчөсү элчек Муса 4 жашынан тарта шаттык бий ансамблине катышып, кыргыз күүлөрүнүн коштоосунда элдик бийлерди бийлеп келет. Июнь айынын башында Муса апасы менен Санкт-Петербург шаарындагы Орус балет академиясына барып, талантын сынап көрүүнү чечет. Ар кайсыл өлкөдөн келген 30дай баланын ичинен суурулуп чыгып, татыктуулардын арасына кошулуу кыйынга турган жок. Было очень сложно. Аябай эле кыйын болду. Башында абдан толкундандым. Бирок мен коркунуч сезимдерин жеңип, жакшы бий аткарып бердим. Анан дагы жанымда жүргөн апам абдан жардам берди. Ваганов атындагы балет академиясына тапшырсам деп кыялданчумун. Эми баары кабыл болду. Буюрса жакшы окуймго деген тилегим бар. Бий бул менин жашоом. 3 этаптан турган сынакта Муса өзүнүн ийкемдүүлүгүн, бийлөө жөндөмдүүлүгүн, талантын көрсөтүп, калыстар тобунун купулуна толду. Эми жаңы окуу жылынан тарта Орус балет академиясында билим ала баштайт. Биринчи турдан эле айтты: "Мама, мен күчтүү экенмин" депчи. Анткени Эрик Вильяновичтин мектеби аябагандай күчтүү. Ошон үчүн экинчи турду да өтүп кетти, анан үчүнчү турду өтүп, анан конкурста ошо 30 баладан 7 эле бала өттү да. Биз ошондо аябай кубанычыбыз койнубузга батпай ыйлап жибердик. Бийсиз жашоосун элестете албаганын айткан Муса алдыдагы жаңы окуу жылына кызуу даярданып жатат. Учурда элдик бийлерди бийлейт, бирок көбүнчө балет искусствосуна кызыгат. Жаш бийчинин бийге болгон жөндөмдүүлүгүн окутуучулары да байкаган. Биринчи кезекте баланын бийге болгон шыгы, анын кызыгуусу турат. 5-6 жылдан бери бий ансамблине келип, машыгып сабак алганы өзүнө эле жакшы, келечекте пайдасы тиет. Бардык жаш балдар кичине кезинен баштап бий менен алектене алышпайт. Эң башкысы баланын өзүнүн шыгы, анан каалоосу болуш керек. Келечекте Муса бир гана Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө таанымал балет бийчиси болгусу келет. Чолпонбек Базарбаевка окшоп чоң сахналарда элдин алдына чыгып бийлесем деген тилеги дагы бар. Нурсулуу Нуркамилова, Азат Ынтымаков, 5 канал. Күндөмү болук чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Мен сиздер менен коштошпойм. 21:30да күндөмүнүн жыйынтыктоочу чыгарылышынан жолукканча.